Чыңгыз Айтматов. Акжаан. 2-бөлүк. Кири ачылган эшиктин кашегине сөйөнүп, Зейнеп апа эбактан эле үйүнүн ичин карап турат. Анын ошол бир калыпта телмирип турушунда кандайдыр бир терең кайгы бар эле. Ким билет, же ал босогодон аттагандан корктубу, нары жакта аны бир коркунучтуу неме күтүп тургандай, же бир укмуштуу ой табылып, ошол ой аны бир жерге селейтип катап таштадыбы? Же болбосо тоодон келген күркүрөк табышка кулак түрүп турдубу? Жок, андай эмес. Зейнеп апа сууга барганда «Саадат кетти, Саадат күйөөгө чыкты» деген сөздү азыр эле угуп келди. Өзүнөн элден жашырган акыры болор иш. Мына бүгүн эне томсоруп, үйүнүн ичин жаңы көргөндөй таң калып, тигилип карайт. Үй оокат жетиштүү эле. Бирок кызы болбогон соң эне үчүн баары бир тыйын. Эгерде азыр ичинен «ба» деген кыйкырык жарылып чыкса, анда ал ээн талаадагыдай эч ким укпаган, эч кимдин иши жок, жападан жалгыз жаңырык болуп калат. Аңгыча Зейнеп апанын үйүнө Төкөй акенин келини Жийдегүл келди. Ал эч нерсени байкабай, эч нерсе менен иши жок. «Зейнеп апа» деп тигини чакырды. Зейнеп апа мас немече теңселип, жай бурулуп карады да, анан бир окумда абаны челгенсип, башын жулкуп алып, Жийдегүлдү омуралай бакырды. Шоорум кайнады, шоорум кайнады. Кыз деген ушул турбайбы? Кудай мендей шорду катынга уул бербей койгонбу? Уул бербей койгонбу? Кызым эркек болуп төрөлсө, өз уясын таштамак беле? Ого кой, уулум мага келин алып келип, менин үйүмдагы элдикиндей балалуу чакалуу болбойт беле? Кыз конок, бүгүн өз үйүндө, эртең башка бирөөнүн үйүндө. Жийдегүл шашканынан артына чегине берди. Демейде жоош, мээримдүү Зейнеп апа ачарыстандай чамынып, айбатына киши чыдагыс. Ушул кичинекей картаң аял азыр чоң тоону колуна көтөрүп, жерге бир чапса, быр чыры чыгып кетчүдөй. Өлтүрдү, мени Саадат өлтүрдү. Зейнеп апа жазыксыз Жийдегүлгө дагы эле жулкунуп, кыйкыра берди. Эли жок, журту жок, азып келген эмеге качып кетет деген эмне шумдук? Эмне шумдук? О жараткан, көзүмдүн нурунан айрылдым. Ал аны киши билбес жака алып кетип, баламды көрбөй мен өлөм. Ал эмнең жеңе? Кызың бул эле жерде, жакын го. Андан көрө өмүрүн тилеп, деп Жийдегүл бир нерсе айтайын дегенде, Зейнеп апа аны «Сен сүйлөбө» деп жекирди да, анан кайра күчөдү. Силер дагы менин ырысыма каргаша болдуңар. Саадатты МТСке бар. Үйрөн деп түрткүлөгөн сенин кайнатаң Төкөй. Мени Кудай уруп, аны эркек дебедимби? Кайнага дебедимби? Болбосо кызды үйдөн чыгарат белем. Баргын Төкөйгө барып айт. Энисинин арбагын сыйласа, намысы болуп, катын эмес, эркек болсо Саадатты кайра алып келсин. Кызымды менин колума тийгизсин. Саадат келсин. Келбесе мен ага эне эмесмин. Түү деп экинчи жүзүн көрбөйм. Эмне карайсың? Бас азыр. Жоголт карааныңды. Жөнө. Ошол эле күнү Зейнепти чакырып кел деп Төкөй аялын жибериптир. Төкөй деген арык чырай, кийим кечесин мудаалап, таза кийип жүргөн абышка. Ал кийиздин үстүндөгү сеңселген көлдөлөңдө чегедей болуп отуруптур. Жанында үй мүйүз тартып, анын үй бүлөлөрү орун алышкан. Үйдүн ичи ысык, казанда эт кайнап жаткан. Самуур болсо алда качан даяр болгон. Кош, мен баарын уктум, деди Төкөй ата салмактуулук менен чайды Зейнеп апага сунуп жатып. Угуп алып, сен үчүн катуу уялып калдым. Эгерде Саадат иттик кылса, мен азыр атты токуйм да, аны тим эле чачынан бир кыратып сүйрөтүп келем. Чалдын көзү каардана түштү. Бирок мен андай кылбайм. Андан көрө менин колума шал тийсин. Эски көчкүдөгү жерлер андай кишилерди көптөн эңсеп күтөт. Мен сени алдабайм да сооротпойм. Зейнеп, бирок бир нерсени эске салып коеюн. Төкөй аке насбайын оозуна салып, анан ойлонгондой
Жай гана кер сары мурут сакалын сылап койду. Азыр эски көчкүдөгү дыңды бүт бузуп, жердин баары айдалып жатат. Бир кездерде өзүң билесиң, биз ушуну иштей албай койбодукпу? Анда бизде төмөндөн жер кайда? Байлардан сүрүлүп олтуруп, ушул эски көчкүгө келип такалдык. Кишинин колу тийип көрбөгөн жердин эң арба курганы, сугатка да ылайыксыз, айдоого да ылайыксыз жер ушул эски көчкү эле. Кайнagaң болсом да уялбай айтайын, сен Зейнеп, менин инимди сүйүп калып, ошол жылы ушул эски көчкүгө кошо качып келбедиңби? Ачкадан өлбөйлү деген далбаса менен тердиктей эле жер айдап алмак болуп, канча таш көтөрүп, канча мээнет чеккенибизди билесиңби? Ошондогулар эсиңдеби? Кыябеттен арык чаап, анан ажыдаар таштын жанынан ал арыктын ичи менен суу көтөрүлбөй койбоду? Аска ташты биз эмне ошондо тишибиз менен бузмак белек? Эмгектин баары күйүп кетти. Ошондо Зейнеп, сен ыйладың, сен эмес эркектер биз. Дабышнын каргылданганын билдирбейин дегендей, Төкөй кийизди кайрып, наспайын түкүрмүш болуп какырынды. Ана, алакандай жерге да алыбыз жетпеди. Бизге көп деле жер керек эмес эле да. Анда биз эптеп эле өлбөсөм экен, эптеп эле өз курсагым тойсо экен деп, дерт башыбыздын убайымын жечүбүз. Азыр болсо эски көчкүгө биздин балдар киришти. Алар эмне кылганын сен бир барып көрчү. Андай билим менен, андай машиналар менен эмнелерди гана кылууга болбойт. Зейнеп, сенин кыз күйөөң өзгерт башынын оокат үчүн жүрбөйт. Ал жерде алар эгин айдап, элди баккан кишилер. Жаш кезиңде сен жигитиңдин артынан кетип, баардык кыйынчылыкты мойнуңа алдың эле. Ал эми сенин кызың эмне үчүн ушул заманда өзүнүн сүйгөнү менен бирге болуп, бирге иштеп жүрө албайт? Зейнеп апа кумсарган бойдон эле үн чыгарбай, эч нерсе менен иши жок сыяктуу олтура берди. Кой Зейнеп, сен Саадатка өпкөлөбө. Үзүлбөгөн немени чорт чаап кесет. Сенин кызың ушуну туура кылды. Анан азып тозуп келген немеге тийип алды дептирсиң. Ал сөзүңдү кайра ал. Абдан кадырлуу жигит экен. Аты Касымжан. Бригаданын эң алдыңкы трактористи ошол. Шаарда ата-энеси да бар. Жакшы кишилер дешет. Саадат сени таштабайт. Ал андай кыз эмес. Жекшембиде сенин үйүңө келишет экен. Аларды баарыбыз тособуз. Өзүң болсо салтка жараша күзүндө барарсың. Алар биринчи эгинин жыйнап алсын. Жаңы салынган тамына киришсин. Ошондо бизге да жол болсун. Төкөй абышканын айтканын төкпөй чачпай угуп отурган Зейнеп апа өзү бир да жооп кайтарбады. Төкөйдүн үйүндөгүлөрү анын макул же макул эмес экенин биле албай койду. Төкөй Зейнепти короого узатып чыкты. Эшикте шыбыргактап, жамгыр жаап жатыптыр. Тоолор да, тал дарактар да, алыскы үйлөр да көрүнбөйт. Баарын суу сыяктуу бозомук чүмкөп калганга окшош. Төкөй аке тегеректи айландыра карады да, анан жактырбагандай күн кетти. Кудай урой, тим эле асманда жылчык калбаптыр го. Ак жаан келди. Эми 2-3 күнчө көз ачырбайт. Ак жаан дейсизби? Деди Зейнеп апа күңүл түн менен. Ак жаанбы? Деди да суроосуна жооп күтпөй үйүнө карай басып кетти. Терезеде шоола жок. Аны жамгыр каккылайт. Үйдүн ичи бир да жан жашабаган сыяктуу жымжырт. Зейнеп апа бүрүшүп бурчта отурат. Ак жаан деп шыбырайт да өзүнүн үнүн өзү угат. Жолдо келе жатканда Зейнеп апа аркы беркине ойлонуп, Төкөй туура айтат, Төкөй адилет сүйлөйт деген пикирге келди. Демек, Саадаттыкы жөн, ага өпкөлөөгө болбойт. Бирок ээн тамдын босогосун аттаганда эле колу шалдайып, ичи аңылдап, ал кайрадан мурункудан да оор жалгыздыктын азабын тартты. Нары бери бир нерсе кылайын десе, көңүлү келбейт. Эмнегедир ага бирдеме жетпегендей эле болуп жатты. Бир убакытта эмне жетпегенин өзү тапкандай болду. Тракторлордун күндөгү күркүрөгөн дабышы угулбайт.
Аны тыңшап жүрүп, Зейнеп апа ошого көнүп калган экен. Ал шок болчу эле. Азыр Зейнеп апанын жүрөгү ооруп, ага тынчсыздык пайда болду. Тракторлор унчукпайт. Ак жаан жаап турат. Ал 2-3 күнгө чейин басылбаса, талаадагы менин балдарымдын күнү кандай болот? Чатырынан суу өтүп, жылынып, ысык бир нерсе кайнатууга отун жок болсо, жаңы кошулганда жыргап энесине эркелей албагандан кийин кандай болсун? О, бечара балдарым, деп эне чын пикири менен жаштарды аяды. Деги эмнеси болсо да, жекшемби эртерээк болсун, айланайындарымды көрсөм экен. Зейнеп апа жекшембиге канча калды экен деп эсептеп көрдү. 4 күн. О, Зейнеп апа үчүн деги эле көп. 4 күн качан өтөт? Саадат менен Касымжанды ал азыр көргүсү келсечи. Бирок айла барбы? Күтүш керек. Зейнеп апа дагы азыраак отурду да, анан өйдө туруп, сандыктан ак болотнай кездемени алып, эркекке кенен көйнөк бычты. Эшиктен тезек алып келип, от жакты. Үйдүн ичи жылып, береке киргендей болду. Казандагы эт бышканча, Зейнеп апа кол машинага көйнөктү да тигип бүтүрүп койду. Ал көйнөктү жазып, карап көрдү да, өзүнүн ишмерлигине ыраазы болгонсуп, көңүлдөнө түштү. Эне эми колуна тийбей, күйпөлөңдөп, кандайдыр кубанычты күткөнсүп, боорсок жасай кетти. Эненин оттун илебине ысып чыккан бети жаш кезиндегидей нурданып тертеди. Сыягы ал чоң майрамга даярдангандай болду. Чынында да анын майрамы чоң эле. Зейнеп апа азыр эски көчкүдөгү бригадага бармак болду. Баарын даярдап бүткөндөн кийин ал Саадатка деп камдап койгон чоң гүлдүү шаалы жоолукту жанагы көйнөк менен кошо куржундун бир көзүнө салды. Экинчи көзүн эт менен боорсокко толтурду. Эми жөнөсө болот. Бирок ал бир нерсеге кылчактагансыды. Анткени өзүн өзү кадырлайм деген кайнене күйөөсүнүн үйүнө чакыртпай эле барып калса жарашабы? Макул, төкөй күзүндө барабыз дейт. Жок, күзгө чейин эне чыдай албайт. Арасы эң эле көп экен. Саадат менен Касымжан болсо жекшембиде келишет экен. Жекшембиге 4 күн. Жок, буга дагы эне чыдабайт. 4 күнгө чейин жүрөктү кансыратып, ким чыдайт? Андай эмес. Зейнеп апа азыр барып, балдарын азыр көргүсү келет. Эски көчкүдө эмне болуп жатат? Төкөйдүн айткандары чын бекен? Аны да эненин билгиси келет. Шорун каткыр. Баягы Зейнеп кайнене сөрөй болуп, өзү жалгыз жамгырда жанына ээрчиткен эч кими жок кыз күйөөсүнө кетип бара жатат деп эл күлсөчү. Анда кандай болсун? Мейли, күлгөндөр күлө берсин. Мен барам. Азыр барам. Иш жаңычабы? Мен да жаңычамам эле өтөм. Зейнеп апа дароо жаңы шайы көйнөгүн, жаңы галош маасысын, жаңы чапанын кийип, куржунду ийинине арта салып, эринен калган чоң таар чепкенин жамынды да үйүнөн чыкты. Эшикте болсо ак жаан. Эски көчкүнүн тоолору өзөндүн эки жаны менен суналып, улам жогору тартып отуруп, бозомукта сөлөкөтү гана карайган. Ал ала тоого жетип барып, астына тизе бүгүп, башын жөлөп турган сыяктуу. Ортодо аккан чоң суу жамгыр жаагандыктан козгундап кирип жатат. МТС жаңы салган көпүрөнүн жанында кечүүдөгү таштардын боорун суу шарп-шарп этирип, көбүк чачкан тили менен жалмалап, анан алардын жансыздыгына өкүнгөнсүп, кайрадан толкун уруп, мисирейген таштарды көмөлөтө каптайт да көпүрөнүн астына кире качкансыйды. Нөшөрлөгөн жамгырга аралаш айдоонун чети менен атчан келе жатты. Төкөйдүн айткандары чын экен. Бузулган дыңдын учу кыйыры жок. Чоң-чоң арыктар, кол арыктар салынган. Кээ бир жерлерде себилген буудай кылтыйып чыгып да калыптыр. Жамгыр суусуна жуунган жаздыктын көк майсалары тикчиет. Ооба, эски көчкү таанылгыс. Зейнептердин илгери кетмен деп айдаган дан бербеген алакандай жери ушул жазда кошо айдалып, дайыны табылбай да калыптыр. Баягы суу акпай койгон каргашалуу арыктын нугу жоголуп, анын ордуна жаңы арык пайда болгон. Илгери суу өткөрбөгөн ажыдаар таш асманга учкан көрүнөт. Алдында жалама боор, бийик жар көрүндү. Эски көчкү деп аталган жер так ушул эле.
Элдин айтышына караганда илгери жер титиреп, ушул жердеги бир тумшук көчүп кетип, Асан деген бир бечараны там ташы менен басып калган дешет. Анда эски көчкү сүрдүү экен имиш. Ооба, азыр дагы эски көчкү сүрдүү. Ак жаандын тор сыяктуу көшөгөсүнүн арасынан бир коркунучтуу, өңүндө кан сөөлү жок, как жыйган Асандын сөлөкөтү Зейнеп апанын көзүнө көрүнгөнсүйдү. Айланада жан жок, ак жаан эле тынбай шыбырттайт. Түрүң курусун, деп жиберди көчкүнү карап баратып Асанды эстеп чоочуган Зейнеп апа. Ал атына камчы урду. Бирок ошол окумда эненин кулагы кандайдыр добуш чалды. Нары жакта тала астанынын чатырлары көрүндү. Эне ылдамдап бастырган сайын жанагы добуш угулат. Мына, эми анык угулду. Мекеним мекен күндүн нуру төгүлгөн, тоолору бийик бүркүт учуп жол жүргөн, жарышып жазда, күрөшүп күздө, элибиз эмгек менен эрденип күлгөн, деп кайраттуу жаштардын үндөрү аккордеонго кошулган. Ооба, жаштар ырдап жатат. Алардын ичинде энеге тааныш Саадаттын үнү угулуп жаткансы да. Зейнеп апа аттын оозун тартып тура калды да айлананы карап туруп ыйлап жиберди. Бирок илгери кайгырып ыйлаган болсо, бул жолу балдарынын эмгеги менен сыймыктанып, кубанганынан тетиги чатырдагы жаштардын үнү кубатына кубат кошуп жатканга сүйүнүп ыйлады. О, алтын эненин жүрөгү ай. Чыгарманын аягы.